12 gelin özün özü asıптыр, суицидке барган. Анын 3-өө өлбөй калган, анын 9'u өлүптүр, уксуз ичиптир, астынан өлүптүр мына. Bir үйдө 6-7 үй бүлө жашагандыктан. Мына андыраак абдан мындай кароосуз калып атат. Биз жакында эл менен жолугушууга Альянс парламенттик фракциясы Ош шаарына, Ноокат районуна жана Баткен облусуна барып келдик. Барып ал жактан элдин толтура арыз арманын 2 куржун кат алып келдик. Буга чейин Нилүфар Алимжанова Ноокаттагы 5 тал мектебин көтөрдү. Бул боюнча Каржы министрлиги жардам беребиз деген убадасын берди. Азамат Исраилов Ак Тилектеги абдан абалы оор бала бакча маселесин көтөрдү. Бул боюнча дагы Каржы министрлиги жардам беребиз деп атат. Мен эми Баткен облусу Лейлек району жөнүндө эл абдан күтүп аткан маселелерди айтып коеюн. Өтө орчундуу көйгөйлөр. Жазып алсаңыз, анан Акылбек Үсөнбекович өзү дагы ушу Лейлекке барып бир маселелерди чечип келсе жакшы болот эле. Жаңы жер айыл өкмөтүндө анан Андарак айылында жер абдан тартыш. Баткен өзгөчө статус алгандан кийин, чек аралаш айылда жашагандан кийин ушул айылдарда элди жана кожолуктарды, калкыбызды кармаш үчүн ошол өзгөчө статусу бар чек аралаш аймактарга трансформацияны эртелетпейлиби? Мына жаңы жерде 300 гектар даярдалган жер бар экен. Трансформация болсо 2700 адам жер алат элек деп атат. Участоктор кымбат. Мына ошол эле Андарак айылында bir үйдө 6-7 үй бүлө жашап атат. Эмне кылышыбызды билбей калдык дейт. Участоктун баасы Бишкектен кымбат. Бүт мигрант болуп айла жок кетип атышат. Ошо келин кесек, кайната кайненеси бүт чогуу жашап атат. Үрөй учурган бир статистиканы айтып коеюн. Акыркы 1 жылдын ичинде мына 12 gelin özün özü asıптыр, суицидке барган. Анын 3-өө өлбөй калган, анын 9'u өлүптүр, уксуз ичиптир, астынан өлүптүр мына. Bir үйдө 6-7 үй бүлө жашагандыктан. Мына андыраак абдан мындай кароосуз калып атат. Ошого бир өтө олуттуу көңүл буруп койсоңор болбойт. Баарыбыз чогулуп жардам берели ушуга. Ошол эле Андарак айылында Билим Нуру деген мектепте 200 орунга ылайыкташтырылган мектеп экен, 850 окуучу окуп атышат. Өздөрү ашар кылып эптеп кошумча корпустарды куруп жашап атышат. Ушуну мына Каржы министрлиги 2024-жылдын бюджетине сөзсүз киргизиш керек деп ойлойм. Борбордук деген айылдын мына Лейлекте тургундары бизге арызданышты. Жанагы электр мамычалары 60тан ашуун электр мамыча дейт. Бул энергетика министрлиги ушуну чукул арада чечиши керек. Жаштык, достук айылдарына сугат жерлерге суу барбай, көп жерлерибиз турат дейт, ичтетилбей атат дейт. Жаңы жерде билесиңер, айыл өкмөттө элдин саны көп. Таза суу боюнча бир кеминде бир 10 адам кайрылды. Анан учурдагы эң чоң көйгөй жанагы контрабанда болбосун деп ошол жерде пост бар дейм. Бензин менен көмүрдөн аябай кыйналып бүттүк дейт. Бензин менен көмүр дефицит, аябай тартыш. Бензин талашып, көмүр талашып урушуп атышат бири-бири менен. Ошон үчүн ушундай сыяктуу мына бир топ маселелерди чукул арада чечпесек болбойт. Чек арадагы жаңжалда Баткен районундагы Аксай, Капчыгай, Бакай айылдарынын Лейлек районунун Максат, Жаңы жер айыл өкмөттөрүндө жашоочулары мындай жапа чеккен да, үйлөр өрттөлгөн, тонолгон дегендей. Өкмөт үйлөрдү куруп бериптир. Көрдүк, ага рахмат. Бирок ошол жерде жанагы жаңжалда үй эмеректери, буюмдары, мал жаны дагы жок болгон, малдарын айдап кетип калган, же үй эмеректери өрттөлгөн, тонолгон. Ошолорго өкмөт убада берген экен. Биз силерге жардам беребиз. Ошолорду дагы калыбына келтиребиз компенсацияны деп. Эми үйдү куруп бергенден кийин бирок ичинде жашаганга шарт дагы керек да. Ошону биз барган айыл өкмөттөрүнүн баарында дерлик ошол жардамды биз азырга чейин күтүп атабыз. Бирок кайрылууларыбыздан жооп болбой атат дейт. Мына биздин укук коргоочулар дагы ушул боюнча кайрылып атышат. Ошондой эле жанагы Достук деген айылда оорукананын 2-чи кабатын көрүп келдик мына депутаттар менен. 2-чи кабаты бош турат. Даяр имарат. Ошого жанагы травматология, хирургия бөлүмдөрүн ачып берүүнү суранышты. Мына саламаттык сактоо министрине мен кайрылат элем. Ошондой эле жанагы мамлекеттик аптека уюштурулуп атат деп аябай мына телеканалдардан көргөзүп, элдин баары ошону күтүп атат. Ушу мамлекеттик аптека керек экенин айтышты. Ошондой эле Сүмбулак деген айыл өкмөттө 16 000 калк жашайт экен, бирок төрөт үйү жок. Анан УЗИ аппаратын суранышты. Ушуну урматтуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев өзү жеке көзөмөлүнө алып маселени чечип берет деп ойлойбуз.